Үйдөн достор, бүгүнкү сабагыбыздын темасы 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын басып өткөн тарыхы. Шопоков биздин 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясында 316 полктун катарындарында болгон. Аты жөнү Дүйшөнкул Шопоков. Туулган жылы 19 май 1915 жыл. Туулган жери Чүй облусу Шалта айылы. Кызмат өтөгөн жылы 1941 жылы аскерге чакырылган. Курман болгон жылы 14 ноябрь 1941 жыл. Алган сыйлыктары Советтер Союзунун баатыры, Ленин ордени. Жубайы Керимбүбү Шопокова да тылда үзүрлүү эмгектенип, социалисттик эмгектин баатыры наамын алган. 1941 жылдын июль айында Иван Васильевич Панфилов улат мекендик согушка Кыргызстандын жана Казакстандын жарандарын топтоп аскердик ушул дивизия түзгөн. Ал 316 аткычтар дивизиясы эле. Өзүңүздөр билгендей, тарых барактарында улат мекендик согушка бул дивизия октябрь айынан баштап катыша баштагандагы Москва шаарын коргоодо бир ай, бир жума кадимкидей чеп болуп душмандарды Москвага өткөрбөгөнгө аракет жасаган эрдиктери баа жеткис ушул ата мекендик согуштагы салмы болуп эсептелинет. Андан сырткары Дүйшөнкул Шопоков жана башка бир топ ушул Кыргызстандын жарандары өздөрүнүн эрдигин көрсөтүп, ошол учурдагы Советтер Союзунун баатыры наамын алганга жетишкен. Андан сырткары 1943 жылдан тартып кыргыз эл баатыры, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев, ошондой эле Ош шаарынын тургуну биздин ардактуу аксакалыбыз Мухтар Нургазиев ушул аткычтар дивизиясында панфиловчулардын катарында тургандыгы менен дагы сыймыктансак болот. Саламатсыздарбы? Сиздер менен милдет көрсөтүүсү. Алгач аталган дивизия Фрунзе шаарында уюштурула баштаган. Андан соң Алматыда анын курамы толукталган. Тагыраак айтканда, Константин Рокоссовскийдин 16-чы армиясынын курамына кирген. Генерал-майор Панфилов баштаган ушул дивизия улуу ата мекендик согуш учурунда, тагыраак айтканда 1941 жылы Москваны басып алууну көздөгөн фашисттердин мизин кайтарган. Москвага немистик баскынчылардын эң алдыңкы деп эсептелген аскердик курамдарын салганы тарых барактарында белгилүү. Аскер тарыхчылардын маалыматына таянсак, германиялык баскынчылар Союздун аймагына согуш ачкандан бир жума өтпөй, Борбор шаарга карай жолдун 3/4 басып өтүп коюшкан. Алардын максаты боюнча мындай каттуу жүрүш менен Москваны 2 жумада бастырып кирүүнү болжошкон. Кан кайнап турган урушта 1941 жылдын октябрында Панфиловчулар душмандардын 2 танкалык жана 1 жөө жүрүүчү дивизиясынын чабуулун токтотуу менен уламышка айланган. 1941 жылдын 17 ноябрында Кызыл Туу ордени менен сыйланган. 18 ноябрда 8-гвардиялык аткычтар дивизиясы болуп аталышы өзгөрүлгөн. Бирок бул даңктуу жана сыймыктуу учурду Панфилов көрбөй калды. Анткени ушул күнү генерал-майор фашисттердин минометунун огунан каза тапкан эле. Ал көз жумгандан бир нече сааттан кийин анын дивизиясы ардактуу гвардия деген наамга ээ болуу менен Иван Васильевич Панфиловдун аты ыйгарылган. 1942 жылы панфиловчулар Кызыл армиянын курамындагы аймактык командачылыктын аскер бөлүктөрү менен бирге Демянск операциясында немецтик эсесчилер же өлүмгө башын сайгандар атайын даярдалган бөлүктөрү менен согушууга катышкан. Согуш талаасындагы эрдиктери үчүн гвардия ушул жылы Ленин ордени менен сыйланган. 1944 жылы 2 даражадагы Суворов ордени менен сыйланган. Алгачкы Панфиловчулар дивизиясынын соккусуна туш болгон 4-чү танкалык топтун кол башчысы генерал-полковник Эрих Гюпнер өзүнүн жогорку командачылыгына өзгөчө берилгендик жана өлүмдөн коркпогон, эр жүрөк жана колго түшпөгөн жапайы дивизияга туш болдум деп маалымдаган. Албетте душмандардын мизин кайтарууда жана аларды сестентүүдө дивизиянын командиринин салымы зор болгон. Аты жөнү Иван Васильевич Панфилов. Туулган жылы 1 январь 1893 жыл. Туулган жери Саратов губерниясынын Петровск шаары. Кызмат өтөгөн жылдары 1915-1941 жылдар. Аскердик чини генерал-майор. Алган сыйлыктары Советтер Союзунун баатыры,
Ленин ордени, Кызыл Жылдыз ордени менен 3 рет сыйланган. Москваны коргогондугу үчүн медалы жана башкалар. Генерал-майор Иван Васильевич Панфилов 1941 жылга чейин Кыргыз СССРинин аскер комиссары кызматын өтөгөн. Ушул эле жылы келечектеги атактуу дивизияны даярдап согушка аттанган. Өздөрүн панфиловчуларбыз деп сыймыктанган дивизиянын жоокерлери Панфиловду өтө жогору баалашып, биздин аксакал, биздин атабыз, батя деп аташкан. Союздун курамына кирген аймактарда тактап айтканда 2 проспектиге жана 35 көчөгө анын аты коюлган. Панфиловчулар дивизиясы 1944-45 жылдары Прибалтикада, 1945 жылдын май айында Ленинград фронтунун 10-чы гвардиялык аскер курамында майданга катышкан. 1941-47 жылдарга чейинки аралыктарда даңктуу дивизияга 13кө жакын командирлер жетекчилик кылган. Согуштан кийинки жылдары согуш аяктаган соң дивизия Эстония СССРинин аймагына которулган. 1967 жылы май айында республикалык жетекчилердин аракетинин негизинде Кыргызстанга которулган. Анда дивизия Түркүстан аскер округунун 33-чү аскердик курамына кирген. Дивизиянын башкармалыгынын негизги аскер түзүмдөрү Кыргызстанда, ал эми калган бөлүктөрү Казакстанда турган. Союз тараган соң дивизия Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түндүк аскер топторунун курамына өткөн. Атактуу дивизиянын жолун улап келе жаткан бул түштүк аймактык аскер башкармалыгы улуу муунду нейизин улап мекен коргоп келет. Учурда ар тараптуу аскердик күжүрмөн даярдыктарга даяр болуу менен катар техникалык жактан да толук кандуу камсыздалуу аракеттери көрүлгөн. Майдан машыгууларында аскер кызматкерлеринин кесипкөйлүк тажрыйба алмашууларына өзгөчө маани берилет. Мындай ыкмалар менен иш алып барууда айрыкча жаш жоокерлердин тажрыйба арттыруусу менен мекен алдындагы ыйык милдетке болгон жоопкерчиликтеринин жогорулоосуна түрткү берет. Шумкар 2 менен Арыстан байланышка. Шумкар 2 байланышта.